алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Биз азыр өтө биздин түшүнүгүбүздө Кудай буйрса, жакшы ниетибиз менен жакшы сапардабыз. Бул сапар Сооп Кербени долбоору. Ошол Кудай буйрса, бүт 7 областты өз кучагына камтып, бул сапардын негизги максаты ошол ата-эне мээримине зарыккан балдар, мындай жардамга муктаж болгон ошол ата-энеси майып болгон балдар, ата-эне балдарына кийим алып бере албай аткан учурлар. Бул бүгүнкү күндө адамзат жашоосунда кааласак каалабасак дагы тагдырдын жазмышы Кудайдын буйругу менен күн көрүп жашайт экенбиз. Бирок ушул нерселерде достор, мекендештер, биз кайдыгер болбостон мына азыр эрте менен эрте чыкканбыз бул сапарда. Кудай буйрса мынакей жалпы жамаатыбыз менен, жакшы адамдар менен сапарда болуп, мына азыр күн караңгы кирип, Кудай буйрса бул аралыкта биз сиздерден келген аманаттарды дарекке жеткизүү аракетин жасап, биз дагы мына ошол Кудай буйрса айдап жүргөн темир тулпарларыбыздын дагы акысын берүү, бул ушундай жакшы жолго чыгып турубуз экен. Ал менен бирге Кудай берген убакыттар бизге берилип жатат, бирок Кудай берген убакытты Кудай жолунда биз курмандык кылып атабыз. Ошол учурда кичине Кудайдан берген ырыскысынан дагы бөлүшүп, мына ушундай жакшы ишти жасап турсак, бул өзүбүз үчүн экен, достор. Муну жасасак өзүбүз үчүн, бирок муну сиздерге айтып атканыбыздын себеби биз отчет катарында жана чакырык максатында жасап жатабыз. Биз менен бүгүн сапарлаш болгон ошо Райхан эжекеме, Абдывалиева эжекеме, мына азыр бизде катарда Ражап Молдеке, ошол Аскар бир тууганыма, мына Гүлназ карындашым, Зейнур эжекем дагы мынакей биз менен катты сапарда бүгүн бирге болдук. Бүгүнкү бизге адам өмүрү бир убакыттар менен чектелген, бирок ошол убакыттын ушул бөлүкчөсү бирге болду. Ошон үчүн мен бул жерден биринчи Кудайга рахмат айтам. Бизге ушундай күндү Кудай насип кылгандыгына, бүгүн келип Казакстандан, Бишкектен, деги эле ар тараптан, Москвадан, ошол эле Новосибирскиден жана ошондой эле ар тараптан айтып отурсак, Сургуттан жөнөтүлгөн кийим-кечелер, ошолорду достор бүгүн алып келип тапшыра отуп дагы жүрөгүбүз аябай сүйүндү. Себеби бир четинен өкүнүчтүү, ошондой тагдырда жашап жаткандыгы өкүндүрөт. Атанын кучагына мээримине зар болуп чоңоюп аткан балдарды көргөндө жүрөк эзилет. Бирок аларды кантсек да биз эч кандай тагдырын өзгөртө албайбыз, ал мүмкүнчүлүк биздин колдо жок. Бирок биз жөн гана адамгерчилигибиз менен ошол бир кубаныч тартуулаштык гана мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол кубаныч тартуулап атканыбызга дагы шүгүр деп кайтып кайра сапарда кетип баратабыз. Мен айтайын дегеним, ошол колдоо көрсөткөн жана биз менен сапарлаш болгон бардык мекендештерге мен жан жүрөгүм менен ыраазычылык билдирип, рахматымды гана айтам. Ушундай сооптуу сапарларыбыз өмүрүбүз узак кылып, бирок ушул өмүрүбүздө көп болушлугун жараткандан көп тилейбиз. Деги эле ата-эне мээримине зарыккан балдар болбосун. Ушу жакшы кылган ишибиздин урматына өзүбүздүн ошол үй бүлөбүз үчүн, ата-энебиз үчүн, жакындарыбыз үчүн жараткандан жакшылык тилейбиз. Кудай буйруса, ошол достор дайыма ушундай сапарда бирге болойлу. Кудай буйруса, биз жакшы иштерибизден бөлүшкүбүз келет. Себеби мактаныш иретинде эмес, бул кубанычты бөлүшүп, сыймыктануу иретинде. Жана ошондой эле чакырык максатында келгиле. Жакшылыкта жарышайлы, жакшы ишти көп жасайлы. Бүгүн азыр Ысык-Көл областына 50 бут кийим, ошондой эле мына кийим-кечелер, сонун кийимдерди берип, ошол эле швейный цехтеги эжекелериме деги эле колдоо көрсөткөн бардык бир тууганга дагы бир жолу рахмат. Дайыма бирге болойлу. Аллах сапарыбызды байсалдуу кылсын, жашоо өмүрүбүздү татыктуу жана таттуу кылган болсун.